Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ньюти телеканалы менен биргеликте эле давайгер берүүсү старт алды. Студияда болсо мен Айгерим Токтоналиева. Эми бүгүн биз белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агайыбыз менен биргеликте эле өлкөдөгү эң актуалдуу болгон темалардын бири бул мээнин кан тамырынын өнөкөт кемчилдиги жана Паркинсон оорусу туурасында кеп кылалы деп турабыз. Эгерде кызыктар болгон болсоңуз, биздин толкундан алыстабаңыздар. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Агач рахмат сизге вакытыңызды бөлүп эфирге келип бергениңизге. Деги эле ушул мээдеги кан тамырдын өнөкөт кемчилдиги деген эмне? Эмнеден улам келип чыгат ушул туурасында? Эми менин кан тамырынын өнөкөт кемчилдиги деген жаш менен. Жаш өткөндө баягы бизге келген оорулар башым айланды, башым мурдакыдай эмес, башым оорлошуп калды, көзүмдүн көрүүсү начар, кулагымдын оорусу начар, баягыдай баса албай темтеңдеп калдым дегендер болот. Эми биз баягы медицинада мунун аты бар атайын. Дисциркулятордук энцефалопатия дейбиз. Дис деген сөз нарушение циркуляции, кан айлануу. Анын энцефалопатия мээнин кан айлануусунун начарлашы. Эми мээнин кан айлануусунун начарлашына эмне алып келет? Ошонун себеби кандай? Мунун 3 оору главный. Биринчи атеросклероз оорусу, экинчи кан басым, үчүнчү сахарный диабет, кант диабети. Ушул үчөө негизги роль ойнойт да, муну пайдалангачы. Эми биринчи кезекте, конечно, атеросклероз. Эми атеросклероз деген эмне? Ошол жөнүндө айтып берейин. Бул атеросклероз оорусу атеро деген сөздөн каша, бизче ботко сыяктуу зат. Омундай болуп мен эменин тиги кан тамырынын ичинде топтошо берет, кат болуп, анын каны өткөнү начарлап калат. Кээде кан да өтпөй калышы мүмкүн. Эми бул нормальный сосуд көрүп атпайсыз, нормальный кан тамыр. Муну эмне пайдалат атеросклерозду? Көбүнчөсүн эми жаш менен деп айттым, андан кийин май зат алмашуу начарлашы. Кандын суюктугу дагы бир топ роль ойнойт да. Кан койланса дагы буга жакшы эмес. Ошон үчүн баягы атеросклероз менен ооругандар көбүнчөсүн 50-60 өткөндө. Көбүнчө 60 өткөндө, эми 70 дагы билинип калышы мүмкүн. Булар кандай болот? Жанагынтип эске тутуусу начарлайт. Булар склероз деп ойлой берет. Склероз деген бул бир память начарлаган оору депчи. Эми начарлат память. Атеро деген сөз жанагындай болсо, каша болсо, склероз деген катыды деген сөз. Ошо сосудтун ичинде катыйт дагы бул оорууну пайдаланат. Анан эми кандай болот? Бул оору негизинен эмне болот? Кан тамырды ичинде пайда болду дейлик. Ошо кан тамыр кысылса, теги көрбөдүңүзбү? Момунтип кысылып калса, бул облитерация дейт. Обтурация дейт. Обтурация болсо, кан жакшы өтпөй калат. Жалпак тил менен айтканда тромб бул же ал эмес? Жок, тромбко чейинкиси. А тромб болсо окклюзия дейт. А бул ушундай жерлери кан өтпөсө, кан койланып келип туруп калат да, чын тромб. Тромб болсо кан өтпөй калат. Ал болсо кан өтпөй калса өзүңүздөргө белгилүү некроз, ишемический инсульт, ишемия. Майда некроздор болсо, бул энцефалопатия. Чоң некроз болсо инсульт, ишемический инсульт. Ошон үчүн бул оору баягы өзүнүн жанагындай көбүнчө кан басымы менен коштолсо көп осложнение берет да. Анан эми бул жерде биз айтабыз, ушу көбүнчөсүн дары-дармек бергенде дагы кан суюкчу дарыларды ичкиле, жана статин деп коет. Атеростатин дейт. Ол майды эки түрдүү холестерин бар да. Бизде баягы высоко жанагындай плотный холестерин дейт. Высокий липопротеин высокой плотности дейт. Бул болсо жакшысы. Липопротеин низкой плотности дейт. Бул начары. А биздин эл үчүн, кыргыз эл үчүн бай көчмөн элбиз да. Бизге холестерин деле анча маанилүү эмес, чын айтканда. Бирок элдин баары сактанып калды. Өзгөчө шаарлыктар билесиздер, жанагындай койдун этин жебейт. Шоп болсун ичпейт. Эми бул деген мындайча айтканда кызык эле көрүнүш да. Биз өзү көчмөн эл болсок, тоодо жүргөн эл болсок, эми тоодо жүргөн эл, конечно, шорпу ичиш керек. Анан ошону абайлап ичип калышты. Өзүнө диета кармаган жакшы, бирок өтө кармаган кыйын да. Адамды алсыратып жиберет. Бул май болбосо, май азайса адам алсырайт да. Анан майда защитный роль ойнойт. Адамды жана иммунный система деп коюп атпайсызбы, ошону сактайт майдагычы.
Анан ушу майдын начар да жактары бар, жакшы да жактары бар. Ошон үчүн чеги менен колдонуш керек. Чеги менен. Көбүнчө малдын майы. Барлар деле чеги менен колдонуп туруш керек. Кант диабети барлар өзүнчө диета. Алардын диетасы, конечно, күчтүүрөөк. А бирок негизде эле возрастта кишилер майды азайтат. Азайтып калды өздөрү эле. Билип, Билип эле. Анан жанагындай кан суучу дарылар иче беришет. Бирок кан суучу дарылардын да жакшы жактары бар. Начар жактары бар. Кан суучу мисалы аспириндин 4-төн 1-ин тромбоз деп коет. А тромбоз иче берсе ашказан канап кетиши мүмкүн. Аны да байкап ичиш керек да. Аны баягы кардиомагнил деген жакшырагы бар. Аны деле байкап ичиш керек. Экши кылдарларын баарын байкап ичиш керек да. Ошентип атеросклероз. Биринчи кезекте. Көрбөдүңүзбү мондай биз баягы илгери эмеге барчыбыз студент мезгилде. Патронотомия дегенге. Вскрытие деп коет, труптарды вскрытие кылчу. Ошол кезде мугалимдерибиз деле кыйын экен. Ушу аортаны ачып эмени көрсөтчү да. О атеросклерозго бляшка деп коет. Атеросклерозго кашаны. Кадимки эле каша сыяктуу. Мына көрдүңөрбү деп аортаны кесип. Булар эми аортаны биринчи кезекте паралит этет, жабыркатат. Экинчи кезекте мээнин кан тамырларын, атеросклероз. Үчүнчү кезекте жүрөктүн кан тамырларын, жана биз жүрөктүн коронарный сосуд деп атпайбызбы? Ошолорду. Андан кийин кол бутунун кан тамырларын. Кол бутунун кан тамырларын паралит этсе, кол муздайт. Караң кишилер айтып жүрбөйбү, кол муздап атат, мурдакыдай жылыбайт депчи. Ошол атеросклероз. Эми карабайсыз, бул участокты паралит этти, бул эми микроинсульт. Микроинсульт болсо адам мисалы бир жак кол буту чымырап, слабый болуп калат, кайра жакшы болуп калышы мүмкүн. Эми тең деп калышат. Главный кайсы жерди паралит этет булчу. Эгерде мээнин боскурткучун паралит этсе, баягы биз короголовный мозгу деп атпайбызбы? Ошого жакын паралит этсе, ошол жакта МРТдан атрофия болот. Атрофияны көрсөтөт. Эгерде атрофия болсо, адамдын акыл эси начарлайт. Көбүнчөсү маңдай бөлүгү. Анан эгерде сөңгөк жакты паралит этсе, адам тем-тең деп калат. Мен сөңгөк жагын жабыркатса адам тем-тең деп калат да. А кара куштукка да ошондой. Ошон үчүн кайсы жагынан пайда болду жанагындай ачак ошондон зависит этет да. Эми баягы бизге келген кишилер көбүнчөсүн айтат го, жанагы көзүм начар көрүп калды, карылык көздөн алат экен, кулагым жакшырбай калды, карылык кулактан алат экен деп. Ошонун баары сосуд, кан тамыр жөнүндө сөз болуп атат да. Көрөбүз бул жерде давление жөнүндө. Давление болсо, кан басымы көбөйсө момундай спазм болот. Ал деле ошондой. Бирок спазм кетип калышы мүмкүн. Бирок өтө көп давление болсо анын да азабы көп. Анан эми мына көрбөдүңүзбү? Биз эми дисциркуляторный энцефалопатия дейбиз. Дисциркуляторный энцефалопатия деген сөзүбүз бул 3 стадиядан турат да, 3 эмеден баскычтан. Биринчи баскыч. Адамдын башы мурдакыдай болбойт, оорулошот. Жанагынтип акыл эси да начарлашы мүмкүн. Анан келгенде баягы арманын айтса, жанагынтип мурдакыдай болбой калдым, баскан турган мурдакыдай эмес, жай басып калдым, кол буту да титиреши мүмкүн. Өңгүтсөн деле көрүнүп, билинип калат. Белгилери ушул. Белгилери ушулар. Анан өңгүтсөн байкайсың, возрасттагы кишилерди байкайсыз да, жай басып калат. Мурдакыдай басыш жок. Басып чуркан бала кез жок. Анан ойлойсуң, атеросклероз башталып калды депчи. Анан, конечно, унчактык, акыл эс. Акыл эс начарлайт. Эми акыл эс кээде ушунчалык начарлайт. Баягы бизде баягы ориентир на пространство дейт, времени дейт. Үйүн таппай калышы мүмкүн. Жанагынтип кайсы число экенин билбей калат. Сразу билесиң, бул атеросклероз, энцефалопатия депчи. Анан энцефалопатиянын да бир кызык жери жыгыла баштайт. Туруп эле эстен таанат. Эстен таанат. Ал дагы ушундай белгиси да. Эми экинчи стадия. Эми карабайсызбы, жана тромб деп атпайсызбы? Ооба. Эми момундай тромб пайда болгондо, бул эми кол буту слабый болуп калат. Биржа кол буту чымырашы мүмкүн. Эми бул прединсультный состояние да, бизде микроинсульт деп коет. Анан булар баягы кол бутум чымырады, анан кийин акыл эси өтө эле начарлап кетти. Жанагы басышым кыйын болуп калды, экинчи стадия. Үчүнчү стадияда аябай эле начарлап калат. Жанагынтип бизде эпилепсия деп атпайбызбы? Ошол сыяктуу болуп талма кармайт андачы. Анан жыгылып калып, анан кайра басып, анан өзү эле тегерек четкелер айтат, ай тиги чоң атам мурдакыдай болбой калды.
эшикке чыкса жыгылып атат. Кыйналып атат дейт, анан ошо дарылаш керек. Эми мунун да бир себеби давление, кан басым. Эми кан басымды бардык эле киши билип калды. Бул 40-50 жаштан өйдө. 40-50 жаштан өйдө. Эми биринчи кезекте, конечно, дагы эле жанакыдай май алмашуунун начарлашы, ана жана толуктук, жанагындай көп отурган, сидячий образ жизни дейбиз. Жанакынтип көп нагрузка кылган, нерв фактору көп роль ойнойт. Булар давлениеси көтөрүлгөндө биринчи 40 жаштан баштаса коркуп баштайт. Анткени давление өтө көтөрүлөт, сосудтар көнгөн эмес, жүрөк көнгөн эмес, коркунуч пайда кылат. Адреналин көбөйт да. Адреналин жүрөктү гүлдөтөт, коркунуч пайда кылат. Ой, давлением бир үйдө чыгып кетти, бир ылдый чыгып кетти деп айтышат. Булар чын айтканда биринчи башталышы коркунучтуу. Баш шуулдаганы сезгенде ойлойт да, шуулдак жаман да. Баш шуулдап турса, жанагынтип баш айланып кетсе, кускусу келип кетсе, адам коркутат. Ошон үчүн ошондой менен келишет. Эми бул башынан баштап эле биз илгеркидей эмес. Азыр Кудайга шүгүр. Илгери биз 77 жыл иштеп калдым. Давлениени дарылаш кыйыныраак болчу. Анткени анда 2 дарылар болчу. Резерпин, раванатин, адельфан деген. А кезде биз ошо менен дарылачубуз, ал успокаивающий дарылар. Азыр жакшы дарылар бар. Бизде ингибитор АПФ деп коет. Ангиотензин перерастающий фермент дейт. Бул давление кармайт. Бир калыпта. Ылдыйлатат. Жакшы ылдыйлатпаса да орточо ылдыйлатат, бирок бир калыпка кармайт. Бул жакшылары. Негизи бул илдетке кан басымынын тиешеси бар деп атпайсызбы? Ошондо жогорулар жабыркап атабы ушул илдет менен? Жогорулар. Эми кан басым кандай? Кан басым жогорулса, мээни сосудтарын, кан тамырын жабыркатат, жүрөктүн кан тамырын жабыркатат, стенокардия кылат, жана инфаркт деген ошондон чыгат. Анан кол бутундагы кан тамырын, кан басым жогорулса, негизги бөйрөктүн, көздүн. Бизде атайын ретинопатия деген бар. Сетчатка глаз деп атпайсызбы? Ошолорду атайын тиги глазной врачтар көрөт. Биякта билинип атат сетчатка глаз. Кан тамыры кысылганчы. Анан кийин ангиопатия дейт. Эми ошолордун баары жүрүп отуруп бул энцефалопатияны пайда кылат да. Ооба. Анан эми мына көрбөйсүңүз, давление эмне кылат? Жанагы айткандай. Эми инсульт, көз, инфаркт, сосуд, кол бутун, бөйрөк. Эми муну элдин баары эле билип калды. Азыр давленияны ылдыйлатканга мүмкүнчүлүк аябай жакшы. Жанагындай бизде атайын кальций блокатор деген дарылар бар, жакшы дарылар. Давлениени жакшы ылдыйлатат. Бирок эми аны врач билиш керек да, чынбы. Анан адреноблокатор. Адреналин ылдыйлатабыз, жана өзгөчө жаштарга. Жанагындай жүрөгү дүкүлдөп кетет, коркунуч пайда болот. Ошо жашта жаңы башталган давленияга кийинкиде деле беребиз. Анан жана канды суйуткан. Эми канды суйутканды деле мен өтө байкап калдым, аны деле байкап бериш керек экен. Мурда врачтар айтат го, өмүр бою ичесиң деп коет. Өмүр бою ичкен го жакшы го. Бирок ашказанга жакса. Эгер ашказанга жакса, конечно. Ашказанга жакпай калса байкаш керек да, чынбы? Белгилери? Ооба. Эми баш ооруйт, мына давлениеде. Спутность сознания дейт, кускусу келет, жанагы мен айткандар, нарушение ушундай. Тревожный болот башында. Анан дегиле мына бардык эле жарандарга кызык болуп жатса керек, башка клиникалардан өзгөчөлөнүп, Бекбоев клиникасы дал ушул илдетти айыктырууда кандай методдорду колдонот? Эми бизде колдончу метод ушу иглотерапия, ийне терапиясы. Ийне терапиясы мында кандай жардам берет? Давлениенин башталышына жакшы жардам берет, успокаивающий. Нервти успокоить этет. Бул бир жардам. Экинчиси баш ооруганды кетирет, моюндун кан тамырларын ачат. Бул экинчи жардам. Остеохондроз дегенде бул куурат коет. Кыйнап коет. Анан үчүнчүсү уйкуну жакшыртат. Анан баягы адамдын общий самочувствиясына, жанагынтип баш айланганга, жанагы кол бутунун булчуңдарын бошотконго жакшы жардам бар. Жалпысынан алып караганда бул айыктырууга, толук кандуу айыгууга болобу ушул илдет менен? Ушул илдет. Атеросклероз менен толук кандуу айыгыш үчүн аны өзүңдү өзүң карап жүрүшүң керек. Диета. Диета дегенге бир ойлойт. Такыр эле май жебесем укмуш болом деп, андай эмес. Диета деген тамакты, возрасттагы кишилер тамакты жакшы ичиш керек. Тамакты ичиш керек. Анан экинчи эс алуу. Анан тегерегендеги туугандар жакшы көңүл буруп,
атам возраст болуп калды, эми муну жакшы мамиле кылып жүрүш керек деп үйдөгү микроклимат дагы роль ойнойт. Эми бул жерде адам мисалы 80-деги киши, 70-деги киши, конечно, уходду талап кылат. А көңүл буруш керек үйдөгүлөр. Тем более 90 болсочумбу. Ооба. Ana mına darlagan. Hem darlagandı azı biz үйрөнүп калдык, жакшы. Кантамалар кеңейтүү дары. Ана статин дегендер. Жанагы атробастатин деп айтпадымбы? Булар жанагы майды өзгөчө низкий плотность деп липопротеин. Ошону ылдыйлатат. Анан кийин жанагы гиполипидемический деген майды ылдыйраткан. Дагы эле. Сорбент, кан тазалыгы. Анан кийин болсо транквилизатор. Эми булар biz ilgili tranquilizator vereceğiz, uspakaçlar. Uspakaçlı darılar gerek. Andan antioksidantı deyip bunday darılar көп hazır. Kandı tazılagan antidepresantan ayttım. Nootrop. Nootrop degen kan başın zat emesini zat aylanışını жақшылықта тұрандарlar. Бұлар көп. Егер бір стереолизин шығып тұрмыш болып тұр деп жүрчүз. Азыр андай дарылар көп. Бұлар акыл эсти жақшылатат. Акыл эс кандай болот? Акыл эс начарлап кетет. Акыл эсте мисалы сөзүң кулактың жакшы укпаса, көзүң жакшы көрбөсө, ошого дополнительно акыл эс начар болсо, анан жанакындай галлюцинация болуп бир бирдеме көрүнгөнсүп кетсе жаман да, чынбы? Ошон үчүн акыл эсти дарыл оңдош керек. Түшүнүктүү. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер давагер берүүсү менен биргеликте эле белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агайдын кеңештерин алып жатасыздар. Агай болсо, өлкөдөгү эң эле актуалдуу болгон мээнин кан тамырынын өнөкөт кемчилдиги туурасында маалыматын берип өттү. Ал эми азыр болсо биз Паркинсон илдетине дагы токтолуп өтсөк, дал ушул илдет эмне болгон илдет? Эмнеден келип чыгат бул? Паркинсон деген элдер коркот. Окумуш орго деп ойлойт да. Паркинсон оорусу деле ушундай, ушунун уландысы Паркинсон. Паркинсон деген Джеймс Паркинсон. Англиялык врач. Бул 1817 жылы ушу жазган. Паркинсон оорусу деген биз мындай деп деле айтчубуз илгери, ушу мындай сөз бар болчу. Калтырак шал оорусу депчи. Эми бул ар дайым эле шал кылбайт. Бирок калтырагы бар. Эмне үчүн бул оору келип чыгат? Кандай болуп келип чыгат? Көрбөйсүзбү? Бул өзү менин сөңгөгү жакта атайын зоналар бар. Биз айтып коебуз черный субстанция деген. Черный субстанция деген кара жумшак зат. Анын баягы ошол жерде бул дофамин деген өткөрүүчү бар, медиатор. Ошо медиатор нервди иштетип өткөрүп турат. Нерв клеткаларын баягы импульстарды. Ошо азайып кетсе, адам энергиясы жок болуп калат да. Баса албай калат. Акырын басып, жай басып. Бул акинетский формасы. Анан ушул эле жерде ацетилхолин деген дагы медиатор бар. Ал көбөйүп кетсе, адам титиреп калат. Ушул эки причина. Бул деле карган кишинин оорусу, бирок эми мунун пайда кылуу себептери көп. Мисалы, травмадан деле Паркинсон болушу мүмкүн. Жана көрбөдүңүздөр, чоң дүйнөгө белгилүү мисалы боксер баягы олимпиадада кандай титиреп чыкты. Эми титирек да. Калтырак оорусу. Андан бөлөк да бул ошо эки түрү бар, акинетики дейт. Акине деген а деген сөз нет деген кинетика. Кыймылы начарлап калат. Жай басып калат. Кол буту титрейт. Бул ошондо булчуңдарга да таасир берет го, Булчуң главный булчуңдарга. Эми баягы менде подкорка деген бар да. Ошо подкорканы параллель подкоркада иштетет булчуңдарды. Анан акинетик формада өзү эле өзгөрүп калат адамдын кебети кечпир. Анан черный субстанция көрбөйсүңүзбү? Ак болуп калат мондай. Кара субстанциясы агарып кетет. Мээдеги. А болсо сөңгөктүн үстүндө, менин астында. Эң главный жерде да. Ал эми кантип ушул аныктайсыздар, мисалы үчүн ушу сөңгөктүн агарып атканын дегенди? Ооба. Клиникадан адам келет. Атайын аппараттар бар, Жок, биринчи клинический, анын аппаратты дагы жиберебиз ага. МРТ головного мозга жанагындай. Ага, врач өзү диагноз коюш керек биринчи. Врач өзү билиш керек, эмне жөнүндө сөз болуп атат. Бул жерде мисалы адам келди, өңүнчүсү баягыдай эмес. Лицо маскообразный, жана маска сыяктуу. Сүйлөгөн сөзү аз, акырын. Сүйлөгөндө сөзү да мурдагыдай чыкпайт. Жай басып келет, колу титрейт, буту титрейт, эңкейип калган. Мурдагыдай кебети кечпир жок. Көрбөйсүзбү? Ушулар эң негизги белгилер. Эң негизги белги биз клинический определить этебиз, клиникалык.
А клиникалык анан кийин жиберебиз. Врач өзү биринчи эч качан обследование карабаш керек. Врач өзү клиниканы карап билиш керек. Клиника менен аныктап анан жибериш керек. Муну карабайсызбы? Баскан басыгы. Бизде мындай шаркай шак деп коет. Тыпылдап акырын басып коет. Бурула албайт. Бурулса ары кетип калат. Бурулуштан бурула албагандай бурула албайт. Бурулган бүт денеси менен бурулат. Анан мойну бурулбайт тагыраак, Мойну эмес, денеси бурулбайт. Мойну бурулган бөлөк. Анан ары кетип калат. Тормоз жок да, кыскасын айтканда. Анан кийин мына карабайсызбы? Онун белгилери. Эми психикасы бузулат, рассеянный болуп калат, тердейт, жанагынтип эңкейип калат, түз тура албай калат деген сыяктуу көп эле өзгөрүүлөр. Анан кийин болсо уйкусу качат, колу титрейт, буту титрейт, бир жак колу титиреп баштайт. Анан бутуна өтүшү мүмкүн. Эки бутуна ошентип отуруп, бунун 3 формасы бар. Биринчисин айттым, акинический форма. Экинчи ригидный. Ригидный деген бут тартылбай калат. Колу тартылбай калат. Ригидно-акинический. Үчүнчүсү ригидно-дрожательный. Ал болсо титиреп калат. Эми титирек оорусу келгенде сразу эле байкайсың, эссенциальный тремор деп коет. Нефтен болгон титирек бөлөк. Окум-тукумдан болгон титирек бөлөк. Калтырак. А бул калтырагы күчтүү да, токтойт. Отурганда деле калтырап турат. Анан сразу эле билесиң, Паркинсон оорусу келгенде, Паркинсон оорусу бул коркоп турган оору эмес. Дарылай турган оору. Муну айыктырса болот. Анткени мунун врачтар жанагынтип эле илгертен баштап эле илгери шарка деген эме болгон. Чоң невропатолог. Ошо мезгилден баштап эле неврологдор билет муну кандай дарылашты. Муну дарылаш үчүн жанакыдай комплекс дарылаш керек. Комплексный. Муну комплекс дарылаганда кандай дарылайт? Биринчи басышын жакшыртыш керек. Атайын дарылар бар. Атайын жанагы дофамин деп едикпи? Дофаминди көбөйтөбүз. Дофаминди жакшыртабыз. Наком деген дары бар. Ошону менен мисалы бастырып оңоп калды ушачы. Анан жанакындай. Дагы титирекке болсо атайын дарылар бар. Ошо антихолестерин эргиски деген дарылар бар. Ошо менен титиректи базабыз. Чыгып буга жана иглотерапияда жакшы жардам берет. Комплекс дарыласа болот. Укалоо, андан сырткары физикалык көнүгүүлөр да жакшы таасирин берсе керек, э? Эми физикалык көнүгүү таасирин берет, эми мындай эле окумуш таасирин бербейт. Жерде негизинен адам тынч эз алыш керек. Өз убагында тамак ичип айтпадым дагы эле. Возраст менен баягы туура тамактаныш керек, туура жүрүш керек да. Анан эми азыр муну лечение кылганда жанакыдай лазер менен дагы ошо зонага действовать этип, деструкция деп коет. Ошо зону талкалоочу методика бар. Лазер менен. Титиреп калган титирегени азайтыш керек да. Эми ал титирегени азайтканда адам өзүн жакшы сезип калат. Анан буларды байкап көрсөң кызык да. Түнкүсүн түнүшүндө булар өзүн жакшы сезип калат. Эч ким жок да. Свет болуп калып, көбүрөөк шум болуп калса, кайры начар сезип калат. Эмне себептен? Өзүн эркин сезгени баягы жеңил болуп, баягы караңгыда. Өзүнө көңүл бурбай жакшы жүрүп калат. Эл арасында кыйналып калат. Эми бул дагы өзүнчө бир кыйыныраак оор, бирок муну деле дарылоонун врачтарды таап алдык. Эми убагы менен дары берип, жанагындай иглотерапия өткөзүп, жанагындай массаж кылып, комплексный дарылай берсе, жанакы эле дарылар. Буга делечи. Менин зат алмашын жакшыртыш керек. Негизгиси билдиңиз да, кан тамыр деген керек. Баштын кан тамыры оорусу бул. Баштын кан тамыр кемчилдиги. Ошон үчүн мээңин кан тамырын бир калыпка келтирсе жакшы болуп кетет. Түшүнүктүү. Анан көпчүлүк жарандар билбестик кылып, убагым келди, карып калдым деп дагы жүрө беришет эмеспи? Эгер ошондой өнөкөткө айландырып же болбосо курчутуп жибере турган болсо, кандай коркунучу бар бул дарттардын? Эми мен бул көбүнчөсүн эле бизге баягы өз убагында кайрылбайт да чүбү. Эгерде жаңы оору эле жаңы башталганда кайрылса сону болмок да. Анан өчүп кеткенде кайрылат. Ошонусу туура эмес да. Анан өчүп кеткенде деле врач өзү жардам бере алат. Азыркы мезгилде
эми дары дармектер аябай эле жакшы да. Кенен кесир мүмкүнчүлүк аябай эле жакшы. Анан айрым окумуштуулар дал ушул Паркинсон илдетине чылым чеккендер жана ошондой эле кофе ичкендер көп жабыркабайт деген жыйынтыгын чыгарып атпайбы. Анан мындан улам албетте чылым чегүүгө мүмкүн эмес, бирок ошол эле учурда бул кофени дагы колдонуп туруу сунушталабы ошондо? Эми азыр ар түрдүү нерселер айтылып жүрөт да. Врачтар мисалы эч убакта кофе рекомендовать этпейт. Анткени азыр мындай туура эмес информациялар, маалыматтар көп кетип жүрөт. Эми чай ичсе десе мейли, ладно, чай ичсин. А кофе деген жүрөккө дүкүлдөтөт, кан тамырга туура эмес. А чылым тем более туура эмес. Эми аны элдин баары эле билет, бирок ушундай бир кызык нерсени чыгарып алышат да. Өздөрү кубат кылчу. Эми болбойт да. Демек, бул илдет менен жабыркагандардын кулагына күмүш сырга болсун. Анан ошол эле учурда кыргыздар өзгөчө, кыргыз эли да ушул элдик медицинага дагы аябагандай тыгыз байланып алган элбиз го. Анан ушул элдик медицина менен дагы чөп дарылар менен дагы дал ушул илдеттерди айыктырууга болот деп жүрүшөт. Буга пикириңиз кандай? Мен 10 жыл чөп менен иштедим. 10 жыл. Мен 10 жыл командировка кылып Кыргызстанды кыдырып чыктым, ошондо чөп менен. Чөп мага аябай тааныш. Көрдүм. Эми чөптүн касиети, конечно, жакшы. Бирок буга жете албайт. Шарко деп жана айтканмынбы? Ал Шарконун мезгилинде, конечно, ал кесири чөптөн бөлөк эчтеке жок болчу да. Ал керектүү мезгилде 1800-жылдары, конечно, 1840-жылдар болуш керек. Ал мезгилде эмне менен дарыламак? Азыр болсо атайын дарылар чыгат, изилденген дарылар, жакшы дарылар. Жана айтып атпаймынбы, тиги дофаминди көбөйтө турган, дофаминди жакшырта турган дарылар кадимкидей эле оңдойт. Бизде энергия бергендей эле да. Энергия берип, адамга бастур жакшы басып кетти дегендей эле да. Кадимкидей көз алдыда эле адам жакшы басып калат. Түшүнүктүү. Анан алдын алып, же болбосо канча убакта бир көрүнүп туруш керек дейли? Дал ушул Паркинсон оорусу менен ооруган жарандар жана ошондой эле кан тамырдын жанагы кемтиги менен жабыркагандар. Кан тамырдын кемчилдиги менен, энцефалопатия менен аргасынан эле келишет. Баш айланып калат, жана өзүн жаман сезип калганда эле келишет. Ошондо мисалы 3 айда бирден башында кыйналып турганда, жакшы болгондо 6 айда бирден, 1 жылда бирден чыгып, врачтын көзөмөлүндө дары ичип турса эле оңолот. Анан режим сакташ керек. Режим деген эки эле нерсе. Жакшы тамак, убагында тамактануу. Возрастта кишилер жакшы тамактаныш керек. Жакшы тамактануу деген жанагындай май жеп эле жата бербейт. Өзүнүн режими бар. А бирок негизгиси туура өз убагында уктоо. Бул жакшы. Өз убагында жатып, өз убагында туруп эле өзүн караса жакшы болот. Каттоого да туруп коюш керек болсо керек, дарыгер. Обязательно. Ал каттоого деген бизде семейный врач дегендер бар. Алар булардын жакшы билишет. Алар учет калат. Эми калтырап жанагы посолго жүргөн киши, конечно, учет калат. Ал инвалидство берет да керек болсо. Аны болсо, конечно, жанагыдай карап, дарысын өз убагында жазып берип турушат. Түшүнүктүү. Анан каттоого туруу десе эле көпчүлүк жарандардын канына сиңип калганда мамлекеттик ошо мекемелерге барып катталыш керек деген түшүнүк бар да. Сиздерде деле, мисалы үчүн, сизге деле каттоого туруп ар дайым көрүнүп турса болобу? Эми бизде каттоо деген жок, обязательно эмес. Бирок биздин өзүбүзгө келип турган кишилер өзү билип калышат. Ал частный врачка кандай болуп барат? Жакшы болгонун билсе өзү эле барышат. Анткени врач өзү түшүндүрүп айтса, сиз айыгасыз, жакшы болосуз деп ошондон өзү көрсө результатты. Конечно, бара берет. Анан өзү деле билет. Начарланып убакта барат. Анан негизгиси комплексный лечение жакшы экен да. Демек, сиздер комплекс түрдө дагы дарылайсыздар, а? Игилотерапия, жанагындай лазер, жанагындай массаж, жанагындай укалоо жолу менен дарылайбыз. Албетте. Рахмат маегиңизге, чоң рахмат. Убактыңызды бөлгөнүңүзгө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дабагер көрсөтүүсү ушун менен өзүнүн ишин жыйынтыктайт. Эгерде сиздер кызыга турган болсоңуздар, 073 578 177 номерине чалып байланышып, Бекбоев клиникасына кайрылсаңыздар болот. Ал эми дареги болсо Бишкек шаары, Астрахан көчөсү 23. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.